Саламатсыздарбы, кадырман көрөрмандар, назарыңыздарда дагы бир кызыктуу маекке убакыт келди. Ал эми бүгүн биздин студиябыздын сыйлуу коногу Алыкул Осмонов атындагы фонддун уюштуруучу комитетинин тең төрагасы, жазуучу, журналист Ажибеков Шаршенбай Үсөнәлиевич мырза келип отурат. Саламатсызбы, кош келипсиз. Саламатчылык. Мынакей биздин адегенде эле сизге алгачкы бериле турган суроо, азыркы кезде Алыкул Осмонов атындагы фонддун негизиндеги баягы уюштуруучу комитеттин алып барып жаткан иштери, кайсыл иштерди алып барып жатасыздар азыркы кезде? Азыркы күндө бул уюштуруу фондусун 14-жылы жаз айларында түздүк элек. Алыкул Осмоновдун өзүнүн туулган айылы Катталарыкта, ошол жерде ошол Панфилов районунун өзүнүн жердештеринин демилгеси менен 100 жылдыкты тосуп алууга ушул демилгечи топ түзүлгөн. Ошол демилгечи топтун ушул бизде Алыкул Осмоновдун буйрмандары катары бирден бир ошону изилдеп жүргөн адам катары мени дагы ошол уюштуруу комитетинин тең төрагасына ошол жерден шайландым эле. Анан биз 100 жылдыкка карата баарыбыз ушунчалык көптөгөн мээнет эмгектерди жасап атабыз, колубуздан келген. Бүгүнкү күндө фонддун максаты ошол Алыкул Осмоновдун эмгектерин эл арасына жаңыртып, кайрадан чыгармаларын эл арасына таратуу, болбосо азыркы жаштарга ошолдун чыгармаларын ошолордун колуна баягы жетиштүү жеткирүү болуп турат. Анан эми Алыкул Осмоновдун өзүнүн туулган жерине музей салынган 1990-жылы мурунку кылымда. Анан андан бери баягы биздин мамлекеттин эгемендүүлүккө өткөнүбүз менен мамлекеттин баягы казынасынын же болбосо бюджеттин тартыштыгы болуп ушулдай нерселерге көңүл бөлүп келатат. Бирок бүгүнкү күндө баягы учубуз кур эмес дегендей жалпы элдин демилгеси же болбосо ошол баягы Алыкулдун эмгегин, анын инсандыгын, анын чындыгы, классик акындыгын баалаган дагы адамдар эл арасында бар экен. Ошентип фонд түзгөнбүз. Ошол фондко түшүп аткан акчалардын жардамы менен андан тышкары биздин өкмөттүн дагы бул ишке абдан бизге колдоо кылып, алар тарабынан дагы салымдар болуп атат. Алар көптөгөн токтомдорду чыгарып беришти. Анан эми ошол Алыкул Осмоновдун музейинин жанына кайрадан ошо сейил бакты жаңыртып, ошол жерге жаңыдан эстелигин жаңыртып, айкелин толку бою менен койсок деген ой болуп атат. Ошол жерге ушул улуу жибек жолунун жээги болуп атпайбы? Анан ошол жерге неме кылып, ошол районго ушул чүй орунда бир жакшы нар жактан Казакстандан келет, Өзбекстандан келет. Бизден бияктан Кытай жолу негизи уланган турбайбы? Анан ошон үчүн ушу чүй ордуна бир жакшы бир маданияттуу жай курсакпы деген максаттар болуп атат. Абдан жакшы экен. Албетте бул фонддун негизги максаты да түшүнүктүү болду. Ушул элге өзгөчө жаш келечек муунга ушул залкар инсандыгын жана чыгармачылыгын кеңирээк жайылтуу турбайбы. Ал эми мынакей айта кеттиңиз, айкел тургузуу дагы көп чара иш-чараларды өзүңүз айткандай эле бул жактан финанс, материалдык каражаттар абдан көп сарпталат. Буга кандайдыр бир атайын азыртадан дайындалган бир демөөрчү колдоочулар чыктыбы? Же муну жеке гана өзүңүздөр ушул карапайым элдин жардамы менен гана чыгарган жатасыздарбы? Негизи жерде күткөн көптөгөн үмүттөрүбүз бар эле. Ошол үмүттөргө негизи ишке ашырыларына чындыгы көзүбүз жетип турат. Көптөгөн эл арасында колдоолор болуп турат. Бүгүнкү күндө жерде иштер башталган. Андан тышкары Ысык көлдүн боорунда негизи Алыкул Осмонов кийинки өмүрүнүн кийинки бир 5 жылдыгында ошол көлдө жашап өткөрдү эле. Ошол жерге дагы жашаган үйүнүн жанынан 9,5 гектар жерди бөлүп беришти. Ошол жерге дагы сейил бак куруу боюнча. Ошол жакка дагы иштерди кылалы деп атабыз. Бул жерде Бишкектин өзүндө
Алыкул Осмонов жашаган үй бар. Ошол жер музей болуп турат. Азыр ошол музейдин дагы тегерек четин жаңыртып, ошол жерге иш кылуулар болуп атат. Андан тышкары эми булар Алыкул Осмоновдун чыгармаларын кайрадан жаңыртыш керек болуп атат да. Анан эми буга дагы акча каражат керек болуп атат. Анан бүгүнкү күндө биздин баягы алыкул изилдөөчүлөрдүн алган материалдарын баарын кайрадан чогултуп, биздин Кыргыз мамлекеттик улуттук академияда ошол жерде Мелис Акматалиевдин демилгеси менен азыркы күндө энциклопедия жазып баштадык. Алыкул боюнча. Ушул ишке дагы активдүү катышып атабыз. Баарыбыз колубуздан келген чогулткан материалдарыбызды берип атабыз ошол жерде. Андан тышкары эми бул нерсе алыкулду ушуга чейин изилденип келсе дагы бүгүнкү күндө изилдеп дагы көп жаңы материалдар чыгып атат. Изилденүүлөр али бүтө элек, Бүтө элек экен. Анын уландысы уландыдан да уланып кете берет. Ошондой экен. Анан муну биз азыр өзүбүздүн көзүбүз менен көрүп атабыз. Анан ушундай көптөгөн жакшы материалдарды биз элге тартуулайбызга деп ой бар. Абдан жакшы жөрүлгөлөр алдыда күтүп жатканын билдик. Ал эми мынакей ушундай улуу залкар инсандардын баягы мааракеси өткөрүлөрдү. Сөзсүз түрдө эл арасына кандайдыр бир фестиваль болобу, конкурс болобу, бир ушундай конкурстарды жарыялайт эмеспи, иш-чараларды. Ошондой иш-чаралар бул иреттагы мындай байкайбызбы, ошондой болобу, ошондой иш-чаралар? Ошондой болот. Баягы чыгармачылык мыкты аткаргандарга же болбосо ыр жазгандарга деген сыяктуу. Азыр биз Жаш толкун деген жаштардын бирикмеси, анан бул өзү ошол Алыкул Осмоновдун туулган жеринде дагы өзүнчө Алыкул Осмонов атындагы ирим ачылган. Булар ошол жаш таланттар ошо Алыкул Осмоновго жазган эмгектери, ошого арналган ырларын, ошонун баарысын да жыйнагын чогулткан турабыз азыр бүгүнкү күндө. Андан тышкары мен өзүм дагы кичине мурундан бир кичине ушу ыр жагына жакындап жүрчү элем, өзүм финансист болсом дагы. Анан бул өзүм демилгечилик менен Алыкул Осмоновдун обондорларын чогултуп атам. Бүгүнкү күндө ошонун обондорларын нотасы менен чогултуп, атайын элге бир ушуну белек кылсакпы деп, мына бүгүнкү күндө бир 100дөн ашык ырын ушу ноталары менен чогултуп, момтуп неме кылып отурабыз. Анан ушулардын баарысы чогулса, анан биз ушу конкурс кылып, ушу Алыкулдун обондорлары боюнча конкурс кылып, элге ошону таратсакпы деген ой болуп турат. Бирден бир чоң максат ушул. Анан эми бүгүнкү күндө ырдалып жүргөн ырлары да бар. Ошолорду ырдалып жүргөн ырларын дагы ошонун баарысын чогултсакпы деген оюбуз болуп атат. Андан дагы мурунку чыккан ырлар дагы кээ бир ырлар унутулуп калган экен. Ошол ырларды дагы алып келип туруп кайра элге жаңы аткаруучуларга биз берсекпи деген ой болуп отурат. Ушундай нерселер бар эми, жакшы көптөгөн максаттар болуп атат эми. Албетте, анын баарын убакыт көргөзөт. Мен ишенем, эгерде бул аракет күчтүү болсо, сөзсүз түрдө өзүң ойлогон бир иштерге жыйынтыкка жетет дейт эмеспи. Андыктан сиздердин дагы, сиз жалгыз эмес, сизди колдогон инсандар абдан көп. Негизи бул уюштуруучу комитетте канча инсан? Уюштуруучу комитетте биз 32 киши койгонбуз. 32 киши ар ким өзүнүн баягы кичине болсо да үлүштөрүн кылып атат, баягы көптү көрсө көл болот дегендей ар кандай нерселер болуп атат эми. Мунун баарысын чындыгы эле кээ бир жерде баягы каражаттар биз ойлогон нерселерден да көп инфляция болуп атат. Дегендей жетишпегендиктер болот. Бирок максатыбыз чоң. Кылсакпы деген оюбуз болуп атат. Жакшы. Ал эми баягы өзүңүз жазуучу болгондуктан дагы анан кандай ушул жаатта балким Алыкул Осмоновдун дал ушул 100 жылдыгына карата кандайдыр чыгармаларды жаза бердиңизби же болбосо бир өзгөчө окуя жаздыңызбы дейм. Ооба. Бул жакшы суроо бердиңиз. Менин үчүн бул жерге келип калган жөнүндө дагы түшүнүктүү болуш керек да. Алыкул Осмонов өзү 46-жылы согуштан кийин ушу ат баш өрөөнүнө барган экен. Баш өрөөнүнө барып, ошол жерден анан кийин бир уламыш жазып келгенде, бул негизи Алыкул Осмонов котормочу, акын гана болбостон уламыштарды көп жазган да. Анан ошондо барып туруп ушу биздеги Кыргыз жериндеги көп
баягы тарыхый нерселер жөнүндө абдан кызыкчу эле да. Анан ошол жерде бар Акбейит деген чыгарма жазып келген. Ошол Акбейит деген чыгарма менин чоң атам жөнүндө жазылган экен. Бирок бул уламыш эле болуп калып атпайбы. Анан кийин анын баары чындык. Фактылар барбы сизде? Бар. Бул чындык экенин далилдеген. Чындык болуп, ошону мен китеп кылып жаздым. Андан кызыктуу көркөм китеп Акбейит деп атап туруп монда китеп жазып чыктым. Анан бул көркөмдөлгөн Алыкул Осмонов ошо кыскартылып неметилгенде ал ошол кездин талаптарына жараша көп нерселерди жаздырбай коюшкан. Эми ал киши баягы бий болгондон кийин бай деп байлар жөнүндө жазылчу эмес да. Анан бул абдан кызыктуу окуя. Бул жерде көчмөн элдин турмушу абдан жакшы көргөзүлгөн. Мындай азыр мындай бөлүк кылып жазып атам. Анткени ушул баягы өзүм газетада иштеп калып, ошо газетни стиль кылып кичине баягы элге кызыкчылык кылып туруп ушундай кылып жазып өтүп атабыз. Бул Акбейтти жаздык. Андан кийин бул Алыкул Осмоновдун өзүнүн баягы эл арасында мындай жөн эле барып эле магазинден же китепканадан окуйм десең деле, сатып алып же болбосо окуйм десең, азыр эч китеп жок экен. Анан ошон үчүн ушу Алыкул Осмоновдун 100 жылдыгынын астында мындай элге мындай бир маалымат берели деп, ушуну дагы тез арада жасууга туура келип калды. Алыкулдун Акбосат аалам кесип баратат деп, ушуну жазып чыгардым ушу. Анан мында өзү жөнүндө. Бүт Алыкул Осмоновдун өмүр жолу, бүт чыгармачылыгы, анан бул кишини кимдер изилдеген, кимдер ырларын окуган, бүт драм жагында дагы көп котормолору жөнүндө дагы көп нерсе эмгектер жазылды. Мында кыска нуска берилди. Анан ушунун уландысын 2-3 китебин жакында бүткөн атам. Алыкул Осмоновдун бул немеси өмүр жолу боюнча пьеса жазып бүтүп атам. Анан бул Акбейтти дагы драмдаштырып, театрлаштыралы деген максат болуп турат. Ал эми мынакей ушул иш-чаралардын баарын биз көрүүгө качан мүмкүнчүлүгүбүз болот? Качантан баштап байкап баштасак болот? Биз азыр алгачкы ийгиликтер болуп, бул жерде Алыкул Осмоновдун да бир күйөрманы, изилдөөчү Жекшенбек Турушбеков деген жигит бар. Ал ушу Алыкул Осмонов боюнча бир 5-6 китеп жазган. 90-жылдан бери өмүрүн жарымын дегенде ушул арнап келаткан жигит экен. Анан ошол өзү таланттуу жигит. Анан музыкада жасат деген тимиттеп, анан ал экөөбүз ушул боюнча чогуу Алыкул Осмонов боюнча иштеп жүрүп, анан анын ушундай таланттары боюнча сүйлөшүп жүрүп, анан ушул Алыкул Осмоновго дагы кызыгуу пайда болуп, анан ошол мен ырдап жүрчү элем, ал анан тиги ушу сенин үнүңө карата бир обон чыгарайынчы деп, анан ушул Алыкул Осмоновдун баягы мен эмнеден уялам деген негизги жакшы бул жерде өзүнүн Алыкул Осмонов өзүнүн өмүр жолундагы негизи көп нерсени ушул ырга камтыган экен да. Анан ошол экөөбүз ойлонуп туруп, анан ушул ырды чыгарып, анан ушунун негизинде дагы калган ырларынан эметип атабыз. Анан Жекшенбек ушу азыркы күндө бир баласы дагы ошондой музыка обон чыгарган жигит экен. Бир 12-13 обон чыгарышты ушу бүгүнкү күндө. Ушунун баарысын ушу жыйнакка киргизебиз. Абдан кызыктуу теманы баштадыңыз, Шаршембай Усеналиевич. Азыр анда мен сизге сөзүңүзгө аралжы болуп, дал ошол өзүңүз жогоруда айта кеткендей эле, ошол мен эмнеден уялам аттуу музыкалык чыгарманы, клипти биз азыр элге тартуулайлы. Урматтуу көрөрмандар, айта кетүүчү жагдай, бул клип алгачкы жолу СТВ телеканалынан жаңырганы жатат, андыктан бул жаңы клиптин бет ачары.
Artboşuğun sürümden men uyalam namından uyalam kösküt olur bir çoğun emgek kılbağa kolum gelse yolum bulgur degenisi cer şarınan külü uçkan zamanam men uyalam namından uyalam kösküt olur bir çoğun emgek kılbağa uyalmayım hal getirgen uğrundan baskan günde tört ayakta uğrundan men uyalmayım balam çok dep sonunda jal jal gülgün jarım çok dep men uyalam namından uyalam kösküt olur bir çoğun emgek kılbağa kolum gelse şolum bulgur degenisi cer şarınan külü uçkan zamanam men uyalam namından uyalam kösküt olur bir çoğun emgek kılbağa men uyalam namından uyalam kösküt olur bir çoğun emgek kılbağa kolum gelse şolum bulgur degenisi cer şarına külü uçkan zamanam men uyalam namından uyalam kösküt olur bir çoğun emgek kılbağa Сиздер менен бирдикте биз азыр бүгүнкү биздин мейманыбыз Ажибека Шаршембаевичтин личный аткаруусундагы Мен эмнеден уялам аттуу жакшы музыкалык чыгарма көрүп болдук. Албетте муну көрүп отурганда биз азыр Алыкул Осмоновдун бүт баскан жолдорун дагы эске салдык. Бул клипте негизи эле сиз ушул басымдуулукту жалаң Алыкул Осмоновго арнапсыз. Буга эмне түрткү болду? Эмне себептен дал ушул өзүн баягы киргиздиңиз? Баягы кандайдыр бир кездерде да образдарын дагы жаратып кеттиңиз. Бул бүгүнкү да бир
мезгилдин талабы деп ойлойм. Муну дагы ошол режиссер бизде ошо клип тарткан балдар менен дагы тияк менен да кеңештик. Эми бул 100 жылдык өзү абдан чоң иш-чара. Чоң иш-чарада. Ошон үчүн баягы биз кээ бир нерселерди жеткире албайт экенбиз да. Кээ бир маалыматтарды эл арасына жеткириш. Ошон үчүн ушу бул биз аракет жасадык да. Ушу Алыкул Осмонов жөнүндө көп нерселер ушуга камтылып, элдин баягы теле аркылуу элдин эсине сиңип дегендей, аны менен бирге кандай аракеттер болду. Чынында эле бул аракет иш жүзүнө ашып турду айта кетем, анткени бул жерде бир гана ырдын өзүнүн сөзүндө көп маанилүү, маңыздуу баягы саптар камтылыптыр. Аны менен бирге дал ошол клиптен чынында эле Алыкул Осмонов жөнүндө көбүрөөк маалымат ала алсак болот экен. Бул дагы жакшы. Ал эми бул иш-чаралардын баарын элге кененирээк жалпы жарыялоо кайсыл күнгө арналган, кайсыл күнгө белгиленген? 2015-жылы 21 мартта 100 тутулат буюрса, анан биз баягы иш-чараларыбыздын көптөрү баягы жетишкенге жараша чоң тоюн ушу күзгө деп белгилеп турабыз. Анан буюрса ошо 2015-жылы күз жакшы белгилебизге деген ой бар. Шаршембек мырзанын баягы кеттик. Мынакей сиз ырдайт экенсиз, клипке да тартылыпсыз. Бул балким баягы толкундун башаты. Мындан кийин дагы кандайдыр бир ырларды ырдап ушул теледен көрүп калабызбы сизди? Эми буюрса балким бул ишти эл сынайт да. Ар кимибиз өзүбүз тырчыбыз деп төшүбүздү каккылайбыз. Анан баягы сурат талап болса, ырдайбыз го дагы. Негизи бул мынакей жогоруда клипке дагы бир жолу кайрыла кетсек, канча күндө тартылды? Деги эле клип тартуу сиздин көз карашыңыз менен кандай экен? Клип тартуу бул өзү дагы өзүнчө бир татаал иш экен. Негизи бул деле жанакы мектептеги баланы үйрөткөндөй болуп, ошондон баягы көп нерселерден өтөт экенсиң бул жерде. Анан эми кээ бир клиптер бар, азыркы дүйнөлүк ырчылардын клиптерин көрүп атабыз. Чындыгы эле ал жерде абдан эффект бар, абдан нерселер бар. Эми бул жерге мен өзүмдүн дагы жашыма келип, мына тиги болгондон кийин көп деле баягы андай нерселерди колдонгубуз келген жок. Анан жөнөкөйлөштүрдүк. Чындап келгенде техникаларды пайдаланып, андай баягы азыркы талапка барайын десең, чындыгы клип тартыш өтө эле көп мээнеттерди калат. Жакшы, мынакей бул дагы сиздин дагы бир өзүңүздүн катылып жаткан балким таланттарыңыздын бири чыгып келатат дейли. Ал эми мынакей китептериңизге кайрылсак, бул китептер чынында эле абдан маалымдуу, кызыктуу китептер экенин айта кеттиңиз. Анан бул китептерди биздин көрөрмандарыбыз кайсы жерден ала алышат? Китеп саткан жерлерде сатылып жатабы же? Нускада сатылып атат. Анан азыр негизи бул базар андай жерлерде көп алынат экен. Мен китептеримди деле чыгарган жокмун. Ичинде аны сатуу же эмне кылыш жөнүндө деле ой деле болгон жок. Ошо менен туруп атат. Эми ушу дагы экинчи китебимди чыгаргандан кийин барыбыз ойлонушсак деп атасаңыз, журналисттер союз менен фонд менен барыбыз кеңешип бир неме кылсак баардык материалдар мен эле эмес да, менден башка кишилер да жасап атат азыр. Ушулардын баарын ойлонушуп ушу 100 жылдык астында бир неме кылабыз го дейм. Буларды да балким сатып ушул акчалар менен дагы биз көп иштерди кылабыз. Эми көп ойлор болуп атат. Эми биз ушул убакка туш келип атабыз, баарыбыз ушу Алыкулдун буюрса 100 жылдыгын жалпылап тосуп алалы деген болуп атат. Анан дагы башка иш-чараларга да катышарбыз. Ошон үчүн анын барысын айта албайм азыр. Жакшы экен. Анда бул бүгүнкү биздин маегибиз. Алгачкы эле маек экен. Маектердин уландысы дагы дал ушул 100 жылдык маарекенин алкагында дагы уланат деп урматтуу көрөрмандар айтып кетели. Ал жерде да жаңылыктар абдан көп болот, мындан дагы көп болот. Балким энциклопедиянын бет ачарын дал ушул биздин студиябыздан баягы белгилейбиз дегендей, Анда сизге ыраазычылык билдирели, ушинтип убактыңызды бөлүп бизге керектүү, маңыздуу, кызыктуу маалымат
менен бөлүшкөнүңүз үчүн. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн биздин студиябыздын коногу жазуучу, журналист Алыкул Осмонов атындагы фонддун уюштуруучу комитетинин тең төрагасы Ажибеков Шаршембай Үсөнәлиевич мырза болду. Шаршембай Үсөнәлиевич, азыр сизде эркин микрофон. Бизди көрүп жаткан көрөрмандарыбызга кайрылуу жасасаңыз болот. Рахмат. Бүгүнкү күнү Кыргыз элинде көп ийгиликтер болуп атат. Кыргыз эли бүткүл дүйнөгө өзүнүн жүзүн көргөзүп, өзүнүн ынтымагы, ушул өзүнүн өлкөсүнүн ушу бүгүнкү биримдиги, элдин ортосундагы жакшы ондай шайыр шапкан ушундай жакшы иштердин болуп атканы менен биз көрүп турабыз. Бүгүнкү күндөгү мына биздин президенттин өзүнүн демилгеси менен 2-3 жыл мурун көтөрүлгөн демилгеси менен уюштуруп алган көчмөндөр, бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюну бул эле бизди ушул Кыргыз элинин бүгүнкү күндөгү жашообуздун жакшысына мен белгилей кетким келет. Ушул эми ушундай ийгиликтерди каалай берели баарыбызга. Ушундай ийгиликтер менен биз мурунку муундар кичине кыймылдасак, жаштар бизди көрүп өсөр. Ушундай жакшылыктар каалайбыз. Жакшы, рахмат. Анда сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдирели. Урматтуу көрөрмандар, СТВ телеканалынан алыстабаңыздар. Маегибиздин соңун кийинки музыкалык чыгарма толугу менен жыйынтыктамакчы. Адамдар майрам кылат өмүрдү, жандарында болгандай көңүлдү. Кийсең да унуткарып коюшат. Алар барда, дүйнө барда жүрсө вазирлердин жакшысы, хандын дагы бейпил болот тактысы. Жан күнүнү майрам кылып жиберген жакшы адамдар бул дүйнөнүн бактысы. Жакшы адамдар бул дүйнөнүн бактысы. Жашоодо эл болбосу деп муңайып, жарыктанткан нур чачкандай